Муслинович, бүгүнкү күндө өрт өчүрүүчүлөр толук кандуу модернизациядан өттүбү? Техникалык базаңыздар. Бүгүнкү күндө биз толугу менен республика боюнча өрт өчүрүү автоунаалары менен камсыз болду. Жана ошондой эле биз кошумча ошо эки 3 даана бийик ошо 50 метрлик шаттыларды, авто шаттыларды сатып алдык. Демек, бир дагы жерде азыр ошо эки республика боюнча бир дагы жерде жетпей калган өрт өчүрүү автоунаалары жок. Толугу менен 100% республика боюнча камсыздалды. 3 эле машина барбы 50 метрден ашкан? 3 эле автоунаа барбы 50 метрден ашкан? Микрофонду күйгүзүп алыңыздар. 3 даана, экөө Бишкекте турат, бирөө Ошто. Андан кийинки суроо, Урматбек Муслинович, чындыгында сизди көбүнчөсү көрүп аттык. Бул сел апаттарында өзүңүз баш болуп ошо эл арасында жүрдүңүз. Бүгүнкү күндө ошол селдин алдын алуу боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Илимбек Кубанычбек, жалпычы республика боюнча биз 3 этап менен ишти жүргүзөбүз да. Бул багы атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу, бул специальный превентивный ликвидационный мероприятие деп, булардын бардыгы тең заблаговременно жүргүзүлөт. Пландын негизинде ошо жергиликтүү бийлик менен макулдашып, айыл өкмөттөр менен макулдашып, район область менен макулдашып, анан кийин жанагы кооптуу объектилерди ушул сел агындарынан жана башка табигый кубулуштардан сактоо боюнча иштерди алдын ала алып барабыз. Андан тышкары капиталдык курулуш иштери алдагы пландын негизинде жүргүзүлөт. Жана ошондой эле сельвод защитанын өзүбүздүн объектилери бар, курулма объектилер. Ошо 3 багытта иш алып барылат, алдын алуу иштер. Учурда дагы азыр ошо кээ бир аймактардагы баягы селдин кесепеттерин жоюу иштери бүгүнкү күндө да токтой элек. Бул Ысык көл областы Темир айылында ошо тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Жана ошондой эле жана атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чаралары бардык жерлерде жүргүзүлүп жатат. Мен сиздерге айтат элем, чындыгында бул сел кесепеттерин алдын алуу чаралары биринчи орунда болуш керек да. Себеби адамдын өмүрү бардык нерседен кымбат. Ошо менен эле чогуу материалдык келген чыгымдарды ордуна келтирсе болот. Бирок баягы адамдык жоготуулар чындыгында орду толугус да. Ошондуктан мен чындыгында кээ бир учурларда ошол сел отводный каналдар бар, эскиден калган, СССРдан калган. Ошол сел отводный каналдар тазаланбагандан, же болбосо баягы атайын дренаж системасы дагы бар, билесиз, суу келип туруп, ошо дренаж каналдары аркылуу каналдарга кошулуп кетет. Мисалы үчүнчү, ошол тазаланбай калган учурлардан ошогон селдин кесепеттер келип чыгып атат да. Азыр кандай, мисалы 25-жылдан баштап тазалайсыздарбы ошол? Эми жаз келсе дагы жаан-чачын болот, климаттык өзгөрүүлөр болуп атат. Биз анычы тынымсыз тазалап келебиз. Айтып атам го, булар багы биз объектилерди определять эткенде дагы ошо жергиликтүү бийлик менен согласовать этип, кайсы жер кооптуу, канча участок бар, анын канча объем сарпталат, каражат. Жана ошондой эле жергиликтүү бийликтин бюджетинен дагы биз ошо жака кошумча тартылып атат. Бүгүнкү күндөчү республика боюнча бир гана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эмес, ошо жергиликтүү бийликтин дагы атайын каралган 3%-дык ошо эки бюджетинен каралган каражаттар бар. Аларды дагы биз ошо эки кооптуу аймактарга тазалоо менен жана сел агындарын аккан сел отводной каналдарды эң биринчи ирет биз ошолорго көңүл бурабыз. Анан өзүңөргө белгилүү болгондой, мына урматтуу коллегалар, дагы бир айтып кетишим керек. Бул бүгүнкү күндүн баягы реалдуу эмеси болуп турат. Жалпы ошоки дүйнөдө болуп аткан климаттык өзгөрүүлөр дагы бизге терс таасирин тийгизип келип атат да. Ошол эле мына мал жандардын көбөйүшү, ошол эки ал жерде ошол жана кээ бир эрежелердин сакталбагандыгы, ошонун кесепетинен дагы селдер жанагындай локалдуу селдер ошентип жүрүп атат. Азыр мисалы өзүңүз адис катары айтсаңыз, бул токойлордогу селдин астын алууга бир чара да турабы? Эң туура. Барбы ошо быйылкы жылкыга, мисалы 25-жылы биз бир
мынанча даана карагай же болсо мынча даана бир арча же болсо бир бактуу өсүмдүк отургузабыз деген пландарыңыздар барбы? Ооба, азыр мына 24-жыл уже аяктап калды, Кудай буйруса. 25-жылга дагы планда ошо райондук тиги айыл өкмөттөрдөн бери, айылдардан бери азыр чогултуп ошол эки тиешелүү баягы заявкалары чогулуп атат. Жылдын башы менен Кудай буйруса дагы көп ошол экинде биз токойлорду отургузуу иштерин колго алып жүргүзөбүз. Мына токой кызматы да азыр биздин алдыбызда. Ошондуктан ал жакта дагы чоң өзгөрүүлөр күтүлүп атат астыда, Кудай буйруса. Мурматбек Муслинович, кээде ушундай болуп атат, бир эле жүргөн селден кайра эле ошол жерден жүрүп атат да, башка жерден эмесчи. Ошон үчүн алдын алуу чараларын күчөтсөңүздөр. Мен сизге бир аймакты айтып кетейин, Карас районунун Нариман айылында Бешмойнок деген айыл бар. Өзүңүз ошол жерди мен үстүнө чыгып, баягы сел башталган жерден баштап көрүп келдим. Дамбасын суу алып кеткен, бирок бүгүнкү күнгө чейин тазалоо иши жүрдү. Дамбаны восстановление боло элек. Эми күз келип атат, жаан чачын. Эртең ал аркылуу бүт Мада айыл өкмөтүн алып кетип атат. Ошо суу түшкөн ошо башынан баштапчы. Ошону эске алып койсоңуз. Жарайт, эске алабыз.